Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Morbius тасмасы боюнча маалымат алганга чейин биздин куттуу студиябызга биздин кийинки конокторубуз дагы келип, жылмайып отурган учуру. Анда ошо конокторубузду тааныштырып өтөлү. Белек Култаев, Азамат Байытов, ЛФМ радиосунун кызматкерлери бүгүн бизде конокто. Демек кызыктуу маек курабыз деген ойдобуз, Кутмантаңыздар менен студиябызга кандай келип алдыңыздар? Бирге болсун, аябай жакшы келип алдык. Тосуп алышты аябай сырттан. Кутмантаң. Таңкы эфирде ушундай көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Жалпы кыргыз элине ассаламу алейкум. Негизи эле айтыңыздарчы, дайыма таңды кандай тососуздар, кандай өзгөчөлүктөр менен, бүгүн кандай тостуңуздар? Мага негизи Азаматтын таңы кызыктуу болот да. Азамат айтып берсин биринчи. Менин таңым эртең менен сөзсүз түрдө эле будильникти өчүрүү менен башталат. Таңда саат 6-да турам. Себеби дегенде эртең менен эфирге барыш керек. Таңкы эфир 2 сааттык шоу программа. Силер сыяктуу эле биз дагы радиодо үн менен ошол эртең таңда короз болуп угармандарды ойготуш керек. Эртең таңда эфир менен башталат, жумуш менен башталат. Анан үй бүлөдө эртең менен туруп алып ошол кыздарың үй бүлөңдү карап суктанып, ошентип бактылуу Маанайды көтөрүп. Өзгөчө сезимдер менен ойгонот экенсиз, жакшы? Менин таңым деле кадимкидей эле жумушка баруу менен башталат. Мен будильник өчүрбөйм, адатта Азаматка окшоп. Менин будильнигим бар өз балам. Эртең менен ойготот, садикка аны бала бакчага алып барыш керек, ошентип. Эми ар бир таңда мен өзү негиз айтып коем, бурда өзүм эфирге, силер сыяктуу эфирге чыгып жүргөндө деле эрте турган эте этил алтын деген бир сөздү аябай көп колдончумун да. Ошол сыңар эле мисалы эрте турганга аракет кылам. Эми ашып барса уктап калган учурда бир 9га чейин болушу мүмкүн, бирок андан кеч турбайм. Андан кеч турбайсыз. Жок. Мына айтсаңыздар, эртең менен таңды жумушка баруу менен баштайбыз дедиңиздер. Жумушка кетип атканда көбүнчө эмнени ойлоносуздар? Жумушка кетип атканда дагы бир аз уйку болгондо жакшы болот эле деп. Жок, күн сайын эфирге чыга бергенде чарчайсыңар да, силер деле. Мисалы үчүнчү, күн сайын бир жума катарынан чыга берсең эфирде чарчайсың. Адамга эс алуу да керек да. Кээде ойлоп каласың, ошондой эс алуу болсо жакшы деп, бирок өзүң настрой кыласың. Себеби дегенде эфирге чейин даяр болуп барышың керек да. Сенин маанайың көтөрүлгөн, жалпы угармандардын, жалпы сени тыңдап жаткан элдин маанайы көтөрүлөт да. Бул көрүнбөгөн менен, бирок ошол энергия таркайт да. Маанайды көтөргөнгө аракет кылабыз. Мен дагы кээде эми ойлоносуң, жакшы нерселерди ойлонуп келесиң, бирок жанагы машина айдап жүргөндө ойлогонгондой эле убакыт болбой калат азыр. Машина шаар тыгын, аны менен буну менен урушуп талашып келатып, жумушка жетип каласың. Жакшы, бул ЛФМде эми эфирде алып барасыздар. Мындан сырткары дагы убактыңыздар бар да, сөзсүз түрдө. Эмне менен алек болосуздар? Мындан сырткары дагы өзүңүздөрдү кайсы тараптан өнүктүрүп турасыздар? Мен эми баштан баштап айтсам, ЛФМ радиосуна келгениме 2014-жылы келгенбиз, ошо ЛТРге. Ошол жылдан бери кошумча жумуш, ар биринин баягы сүйгөн жумушу болот. Мен андан сырткары баягы той топур маарекелерде, иш-чара ошондойлорду алып баруучулук кызмат кылып келем. Өзүмдүн кесибим өзүмө жагат, бирок биринчи кезекте өзүм бул жактагы жумушум. Радиону биринчи кезекке коебуз, андан чыккандан кийин анан жана хобби сыяктуу эле алып баруучулук кызмат кылабыз. Азамат өзү айтып берсин эми. Мен деле эфирде түшкө чейин болсом, түштөн кийин өзү биринчи кезекте эң биринчи үй бүлөнү коем. Үй бүлөгө көңүл буруп, эмне керек, кандай болуп атат үй бүлө, ошол жака биринчи кезекте убактым болду дегичи, ошол үй бүлөгө кыздарыма арнайм убактымда. Анан өзүбүздүн жеке окуу борборубуз бар, Авация деген, өзүңөр деле билсеңер керек, алып баруучуларды даярдап чыгарабыз. Ошол жакта эмгектенем. Өзүмдүн жеке кичи бизнесим бар. Ошентип эле эл катары эле кыбырап жүрөбүз, тиричилик кылып эле. Менин сурагым келип турат. Мисалы, сизди мен укканым бар, гүлдөрдү өстүргөндү дагы жактырасыз, Сизди ошо гүлдөрдү өстүрүү эмнеси менен тартып турат? Ошону айтыңызчы. Мисалы, көпчүлүгү аялдар жакшы көрөт эмеспи, Эркек киши кандай карайт болду экен гүлдөрдү? Гүлдөр деле эмес, жаратылыштын бүт бардыгын. Жашыл өсүп аткан жандуу нерсенин бүт бардыгын жакшы көрөм да. Дарак болобу, эмне болобу, бүт бардыгы жандуу. Мындай жасалмалуулуктан качып, жандуу нерсеге киргим келет. Анан эс аласың жумуштан баргандачы, жана нерв чарчайт. Эфирде музыка, программа, бүт бардык чарчаганда ошолорду карап, жандуу нерсени өстүрүп, ошол өсүп келаткан жанагы уруктун жерден чыгып келатканын көрүп, жан кайрадан бир нерсеге жан берип аткандай, үмүт тартылып аткандай сезилет да. Суу куйган сайын ал жашарып, көгөрүп. Ошондуктан жакшы көрөм. Жан дүйнөм жакын жандуу нерсеге, табиятка жакын. Айтсаңыздар, радиодо, мисалы, телевиденияда өзүңдүн чачтарыңды карашың керек, кийингениңди, турган турпатың, кыймыл аракеттериңдин баардыгын контролдоп, ошондой эле үнүң, дикцияларыңдын баардыгын карап, ошону менен сен телекөрүүчү менен маектеше аласың, ошону менен сен жеткире аласың.
Ал эми радиодо такыр башкача. Бир гана үнүң менен, айткан сөздөрүң менен. Айтсаңыздар мындай, сиздер үнүңүздөргө кандай кам көрөсүздөр? Үнгө эми башында келгенде жанакы даярдыктар болчу, текстти улам кайталайсың, үнүңдү, ошол текстти үнүңдү чыгарып окуйсуң. Кыйкырып болушунчачы. Биринчи келгенде мына жериңден сүйлөйсүң да келген эфирге. А ким көрсө бул жактан жан дүйнөңдөн сүйлөшкөн экен да. Ар бир сөздү түшүнүп, маанисин чаксаң, ал эфирге ошондой жандуу чыгат экен да. Азыркы учурда мен үнүмө кам көрбөйм, себеби дегенде биз мындай программалашып калган, күндүк системага туруп калган. Эфирге келип сүйлөйсүң эле, канча көп сүйлөсөң ошончо үнүң ачылат. Эртең менен турганда көбүрөөк сүйлөгөнгө аракет кылам да. Ошол көп сүйлөсөк үнүбүз ачылат. А дароо эле эч кимге сүйлөбөй эле ошол дүңк кетип эле эфирге келип отурсаң, жана үн дагы уктап калат да. Үн дагы уктап калат. Анан эң негизгиси үн дагы чарчайт экен көрсөчү. Мен практикада билдим аны. Көп чарчап, физикалык жумуш кылганда үн дагы мындай кысылып калат экен да көрсөчү. Уктап тургандан кийинки үн баары башкача болот. Мындай эс алып, эл тыңдай турган, эл рахат ала турган үн болот экен да көрсөчү. Ошол. Ооба, эми үнгө да кам көрүү керек дейт. Баягы мисалы үчүн үндү дагы өзүң тарбиялап, ар бир жердин өзүнүн мисалы үчүн микрофон, ошол микрофондун аурасы бар. Мындай адатта жөн эле сүйлөгөн болсоң, микрофонго келгенде негедир адамдын үнү өзгөрүп, өзүнүн жанагы мимикалары өзгөрүп, ошондой болот да. Мен радиодогу микрофондо сүйлөгөндө такыр башка, бирок мындай сүйлөгөндө такыр башка, тойдо сүйлөгөндө такыр башка да. Өзүң ошол нерсеге Азамат айткандай көнүп каласың. Автоматтык түрдө түшүп кете бересиң, бир жерге анан кийин айта беришет, сен мындай эле сүйлөйт экенсиң го, эмнеге мындай сүйлөбөйсүң деп. Жок, бирок көнүп каласың да ошол нерсеге. Да, кошумчалап кетейинчи. Ошол үндүн өзү жанагы кесиптешим дагы айтты, баса бирлеп көнүп каласың депчи. Адат болуп калат экен да бул. Ошол нерсени тарбиялап олтуруштун деле кереги жок болот экен кийин. Себеби дегенде бул жанагы сүрдү жеңүү. Адам сүрдөгөндө үнү дагы өзгөрүлөт экен да көрсөчү. Мына жерге тыгылып калып, бир нерсе жүрөгүң мына жака кептелип калгандай боло берет го. Көрсө сүрдү жеңишкен экен. Аурага, студияга, элге, элдин алдына чыкканды көнсөң, тагыр айтканда мындай сөз менен жашап, ошол сөздү элге жеткире берсең, үнүң толук жана так элге мындай сиңимдүү болот экен. Жакшы. Негизи эле чыгармачыл адамдардын күнүмдүк турмушунда көптөгөн кызыктуучулар, кызыктуу нерселер болот да. Мисалы сиздерде дагы болгонбу? Мисалы кандай болгон? Бөлүшүп өтүңүздарчы. Биздин күнүмдүк турушубуз эле кызыктуу. Белеке бар жер күн сайын биздин ЛФМ радиосу ошондо ар дайым тамаша көйдө. Эфирде болобу, эфирден сырткары болобу, ушул монтаждап, ар нерсени чыгарып, WhatsApp группаларыбызга, иши кылып, соц тармактарга шаң болуп турат да. Белеке жок болсо биздин ЛФМ радиосунда мындай шаң жоктой эле бир суз боло берет да. Ой, кызыктуучур дегенде мен Азаматтын кызыктуучурун мен дайым айтып келем. Ушул убакка чейин эсимде. Азамат жаңы гана эфирге келип, радиого жумушка келген. Ал кезде жанагы биз бирибиз эфирге чыкканда, мисалы үчүн Азамат эфирге чыгып кетти. Мен Азамат үйдө ошо радионун жандыралып угуп отурам. Азамат биринчи жолу эфирге чыккан. Биринчи жолу эфирге чыккан. Мен угуп отурам, эмне болот экен, Азамат эфирди алып барып атат, музыка кетти. Музыка кеткенде бул жана микрофонду өчүрүп коюш керек да. Музыканын үстүнөн Азамат ыры окуп атат. Чалсаң албайт телефон. Азамат микрофонду өчүрүп кой дейсиң. Ыры окуп атат. Ошондойчулар болгон. Анан кийин албаган Азамат микрофонду өчүр деген, анан өчүрүп. Кызыктуучулар көп, адашып кетип калган эфирлер баарыбызда эле болот. Мисалы мен агай жана биздин агайыбыз Таштемир Жалиев деп Акылман сырлар деген программаны экөөбүз даярдачубуз. Анан кийин мен окуучумун, агай даярдап берчү. Анан бир учур ошентип окуп кой сен түз эфирле деди. Мен түз эфирге чыгып окуп атам. Китептин бетин ачып алып, эми ошондой учур болот. Алдын ала даярдана албай калдык да, бирок ошол жерден дароо сааты келгенде алып чыгып кетип атабыз. Окуп кетип атканда ошол китептин бети жабылып кеткен да, кайсыл темада окуп кетип аткан. Ошондон кийин эптеп бир сөз тагып турулап кетишиң керек да. Ошондойчулар болот темадан. Жанагы биринчи эфирге чыкканда айтат да, ошондо Нелиянын Махаббат деген ыры болчу да. Махаббат ырында мен чыгып, сүйлөп атпайсыңар силер. Тиги сюжетти көрдүк, мындай болду деп Ташбака жөнүндө жогоруда сүйлөдүңөр. Мен Махаббат темасында сүйлөшүм керек болчу да, ошол Махаббат ырына переход беришим керек болчу. Ошого кыйкырып даярдап атканымды кийин чалып айтканда микрофонду чыгарып деле, өчүрүп деле Махаббат жөнүндө сүйлөй берчи депчи. Андан сырткары дагы эфирде азыр диктор болуп дагы эмгектенем. Ошодо студияга кирип кетип атсам, бир чоң чымын жүрүптүр да студиядачы. Ойлодум, ушул азыр менин келип конуп албаса экен депчи эфирде. Араң зорго олтурдум, жанагы бул жактан тер кетип атат, жай ысык аптап, студиядагы ысык, костюм кийип алгам. Шығып студия чоң чымын деп учуп жүрөт. Сүйлөп атсам келип мына жерге конду да. Жакшы кадр жанагы башка бирөөгө алып турган экен. Дедим, анан кийин ушундай кызыктуучулар болот түз эфирдин. Ошон үчүн түз эфирде ошон үчүн жанда. Түз эфир баары адам рахат алат, көрөрман дагы, алып баруучу дагы, келген конок дагы рахат алат да.
Ооба чындыгында эфир учурунда чымындар менен аябай көп кызыктуу окуялар болот. Бизде дагы таңкыда өзгөчө чымындар. Андай чымдар bizde de var diyorsunuz. Алып баруучу чымындар өзгөчө эфир учурунда аябай мындай алып баруучу адамдарга тоскоолдук жаратат да. Оны бериши. Ооба. Өткөндө эле мисалы мен айтып өтөйүн, менде ошондой болду. Сиз бирок сиздики жакшы башка жака ала коюптур. Менде болсо ошол чымын менен биргеликте эле мындай эфирге чыкканга туура келип калды. Негизи сиздер айткандай эфир учурунда кызыктуу нерселер көп болот. Мен сурагым келип турат. Көп нерсе менен алек болот экенсиздер. Бир күндүк убактыңыздарды кандай кылып бөлүштүрөсүздөр? Мен айтып берсем эртең мен ошо бойдок кезде башка, бирок үй бүлөлүү болгондо башка. Бизде мурда иштеп жүргөндө бизде үй бүлөлөр айтып берчү да, кийин үйлөнгөндө кантесиң депчи. Чын-чынына келгенде мен бала чакалуу болгондон кийин эртең менен туруп, келинчегим жумушка кетет, мен баламды алып бала бакчага таштайм, андан келип жумушка келем, жумушумду бүтүрүп, кээ бир баягы тойлорго азыр сезон башталды, тойлорго кеткенде жетишебиз, бирокчу эмнегедир адам аракет кылса эле жетишет экен. Анан жок, мен жетишпей калам деп адам өзүн бул жака мээсине аң сезимине киргизип алган болсо чындап жетишпейт. Бирок аракет кылсаң жетишет экенсиң. Анын арасында эс алууга барабыз. Азамат айткандай баламды ойнотуп жетишип калам. Аны бала бакчадан алам. Бирок жетишсе болот экен. Аракет кылсаң берекет деп ошо бекене айтпаса керек. Ошол ар эле аракет кылабыз, жетишебиз. Biz uakытты башкарат экенбиз дейбиз да, бирок убакыт бизди башкарат экен. Убакытты туура гана пайдаланышыбыз керек экен. Мен эрте жатып, эрте турган аракет кылам. Эми кечинде ашып барса мен саат 11-де уктайм да. Себеби эрте туруш керек, эфирге барыш керек да. Ашып барса 11-де уктайм. Үй бүлөбүз менен ошондойбуз. Кичинекейлер дагы, кыздарым дагы көнгөн ошол нерсеге. Түшкө чейин эфирде болом. Түштөн кийин бизнес. Ошо мен кичине алектенем. Анан ал жактан баргандан кийин ошол жанагы гүлдөрдү карап, бүтүп бардык үйдүн алдын карап, жашылдандыруу менен алектенем. Кыздар менен ойнойм. Садиктен алып келген, бала бакчадан алып келгенден кийин анан бизде ушул салтка айланган суббота күндү, ишемби күндү үй бүлөлүк күн деп. Үй бүлөм арнайм. Чынында биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн көпчүлүгү ушул үй бүлөлүк күн идеясын алып алды окшойт. Айтсаңыздар, мына радио кызматкерлери кандай китептерди окушат, кандай музыкаларды угушат? Эми негизи сиздер аябай көп музыка окусаңыздар керек. Жумуш учурунда сөзсүз түрдө угармандарга дагы музыка коюп бересиздер да. Анан кандай кинолорду көрүшөт? Мен айтып берсем, жана китептер дегенде эми азыркы көп учурда көпчүлүгүбүз баарыбыз эле китеп окуй койдук, аны моюнга алышыбыз керек. Себеби телефон, интернет технологиянын өнүккөн заманда жашайбыз. Бүт бар жогун Instagram, социалдык тармактарга бөлүп калдык. Бирок мен мына радиодон мисалы үчүн өзүм жумушум аркылуу көп нерсени алдым десем болот да. Мен көптөгөн чыгармаларды жанагы аудио китеп деп, бир актёрдун театр деп көп чоң чыгармаларды даярдадым да. Ал даярдаганда эмне, бирөө бир актер келип окуп берет, бирок мен ошону бирме-бир угуп чыгып, даярдап эфирге даярдап берем. Андан сырткары бизде мына азаматтар көркөм окуп берет чыгармаларды, акындардын чыгармаларын. Анан жанагы радио сериал деген эмебиз бар, уктурубуз бар. Ошол боюнча дагы чыгармаларды даярдап эфирге беребиз. Ошондо мен ойлойм, мен окууга бара албайм. Мен жумушум өзү ошол угуп, ошону жасап, даярдап, ошондон улам кээ биркисин айтып калам да, мен сен окууга барып болгондо мен бул жактан өзүм даярдап чыгам депчи. Мен башында жанагы мотивациялык китептер болот го, кичинекей, чакан. Ашып барса бир 50 беттен турган. Өзүм ошентип алдабанан кириштим да китеп дүйнөсүнөчү. Себеби дегенде чоң китепти алып алсаган бир 10 бар окугандан кийин карайсың, качан бүтөм деп кайра ачып, кайра баштапчы. Ошентип баштагам. Мотивациялык китептер дем берген. Анан көрсө көркөм китептер. Адамдын сөз байлыгын, ойлоо деңгээлин, бүт бардын ички аң сезимин каарман менен жашап түшүнөт экенсиң да. Акыркы күндөрү ошол көркөм китепке басым жасап калдым. Анан муктаждык сен ата болгондон кийин, үй бүлөнүн кожоюну болгондон кийин үй бүлө темасына сөзсүз түрдө баш багыш керек экен да. Бала тарбиясы, анда дагы болгондо да өзгөчө кыздын тарбиясы. Кызды кантип тарбиялайбыз, кандай ата болом, кандай жолдош болом, бүт ошол үй бүлө темасы боюнча окуп жүрөм азыр. Ошол. Демек ушул багыттагы китептерге. Кино, кандай кинолорду көрөсүңөр деп. Азамат кандай кино көрөт билбейм го, бирок мен өзүм сериал такыр көрө албайм. Мен дагы ошондой. Анан кээде узун кино көрсөм деле уже мындай түшүнөм дагы, мындай өткөрүп көрүп коем, бат эле чубара болуп отурбайм. Кино көрсөм зерип кетем мен да чындап.
кино караганда китеп кызыктуураак. Бирок киного үн коштойбуз өзүбүз. Кино көрөбүз, киного үн коштойбуз деген. Ооба, туура. Чынында үн коштогон кинолоруңуздар дагы көрөрмандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп келүүдө. Анан китеп боюнча баса айтып өттүңүздөр, анан ушул көрөрмандарга айтсаңыздар, кеңешиңиздерди, балким сунушуңуздарды кантип ушул китеп окууга өзүңдү мындай китепке кызыктырсаң болот, жакындатсаң болот, шыктандырсаң болот. Эми китеп окууга азыр бирөөнү бир нерсе деш кыйын болуп калды. Бирок китеп окубаса дагы адам баягы биздин, мен дагы айтып кетейин, Таштемиржалиев деген агайыбыз мындай сыртта болуп аткан, не болуп атат, сырттагы нерсе менен, коомдо болуп аткан нерсе менен кабардар болуп тургула дейт эле да. Ошондой эле мисалы үчүн телефондон бүт барчабыз эми китеп, мына китепти оку деп айтсаң, ал окуйт, бирок ошол нерсени ала алабы, ала албайбы? Ошондо да кеп, анан кийин өзүнө керектүү маалыматтарды алып, туура контентти тандап өзү көрө турган нерселерди ошону алса баарыбызга эле жакшы го дейм. Мисалы агымыбыз башка жака кетет, антет минтет дейбиз, бүт баардык нерсе. Азамат Жакшылык экен бир ишемби күнү өзүнүн үй бүлөлүк, анан кийин үй бүлөсүнө өзүнчө бир эрежени тартипти киргизипчи. Ошол нерсе мен мисалы үчүн Азамат жанында отуруп азыр угуп атам дагы, өзүмө алып атам да ошол нерсени мен дагы, жана сен айткандай эле. Ошондой баарыбыз эле үй бүлөбүздөн баштасак, барып анан бирөөнү барып алып, бирөөнүн үй бүлөсүнө кийлесең, азыр бир нерсе десең, жаман көрүнөсүң. Андан көрө өзүнүн ар бир адам өзүнөн баштап, жок мен мына маалыматты алайын, мындайларды, керектүү маалыматтарды окусаң, мен үчүн мен жеке оюм, оюмду бирөө таңдап албаган. Ошентип айтат эле. Мен ойлойм да, биринчи ошол адамды китеп окуу деп айтпастан, биринчи өзү үлгү болуш керек. Анан адамда өзү мындай да, аң сезим менен түпкү сезим бар да. Биздин аң сезимибиз алдайт да, китеп окуйын десең анан айтат да, жок, тиги жөн эле жүрөт го, сен китеп окубай эле кой дейт да. Ошол аң сезимибизди алдаш керек, кантип? Үйгө биринчи китеп текчесин коюш керек да. Китеп текчесин койгондо адам күн сайын ошол бөлмөгө кирет, кайра ачат. Китеп турат, мына жерде китеп турат экен. Ачат 21 күн өткөндөн кийин да, анан биринчи бетин ачат. Окуйт, тигиндей экен деп коюп коет. Кийин жүрөт, кийин дагы кайра ачат. Ошентип көнөт да, организмди көндүрүш керек да. Ошол сыяктуу эле биздин организмибиз жалкоолукка анан жумушка көнөт го. Ошол сыяктуу эле биздин мээбизди дагы көндүрүшүбүз керек биринчи кезекте. Анан тандаганда, китеп тандаганда эмнеге муктаж болуп атат ошо да. Мен жана мотивациялык китеп деп атпаймынбы? Мен эч нерсе кылгым келчү эмес да. Ушу жалкоо болуп эле бир нерседен чыгыш керек болду да. Анан ошол дем берген китептерди издеп көрдүм да. Адам эмнеге муктаж болсо, ошол китепти окуса анан кирип кетет, кызыгып, сүңгүп кирип кетет. Китептерди окуй бергенден кийин анан кайсыл китеп өзүнө керектүү, кайсынысы керексиз, өзү аңдап эле калат анан. Жакшы. Жогоруда сиз сөзүңүздө дагы айтып өттүңүз, мисалы китепти моюнга алыш керек, көпчүлүк эле окубай койду. Мына ушул нерсенин ичинде сөзсүз түрдө жаштар дагы бар. Жогоруда биз белгилеп өткөндөй, бүгүн бүткүл дүйнөлүк жаштар күнү дагы болуп эсептелинет. Негизи азыр ушу сиздердин көз карашыңыздарда жаштарда кандай маселелер болуп жатат, кандай көйгөйлөр? Эмнени айтып кетет элеңиздер? Азамат баштап берсин, андан мен улап кетейин. Жаштарда көйгөй азыр маалымат көптүгүнөн маалыматты тандап алуу, өзүнө сиңирүү эле көйгөй болуп атат да. Өнүгөйүн десек, бардык жакшылыктар бар. Тескерисинче чүнчүп ушул коомдон алыстап кетейин, түшүп кетейин десең да, ага деле чоң мүмкүнчүлүк да. Болгону ошол таразалап алыш керек болуп атат. Таразалап алыш үчүн билим керек болуп атат да. Ошол билимди алыш керек болуп атат. Билим алайын десең, бардык эле мүмкүнчүлүктөр бар. Мен ойлойм, тоскоолдуктар, кыйынчылыктар жок деп. Бир гана тоскоолдук жанагы ата-энелердин ошол жаштарга, балдарга көңүл бурбай коюштугу. Ата-эненин ошол баланын, жаштардын жүрөгү, ой пикири дал келбей калып атат да. Биз жаштар менен бизди көрүп жаткан ата-энелер балким капа болуп калышы мүмкүн. Себеби алар башка билим алган, азыркы коомдун билими башка. Ой пикири келишпей, ортодо кандайдыр бир ажырым жол, мындай жарака пайда болуп калгандай болуп атат да. Менин оюмча ушуну эми башка ар кимдин ою ар кандай. Менин оюм боюнча эми айткандай эле баардыгы эле келип, эми ушул нерсеге такалганы рас кеп. Мисалы үчүн телефон балдарга азыр мен өзүм үйүмдөн баштайм. Балам телефон бүт бар жогу жаш балдар бар жогу телефон менен чоңоюп келатабыз. Анан кийин телефондон көрөбүз. Ушул жерде туруп башка бир батыштын бир немесин көрөбүз. Баягы жоосунсуз жоруктар деп коет го. Ошол сыңары мисалы үчүн TikTok, Instagram ошол нерседен көрүп кичинекей кыздарыбыз, кичинекей балдарыбыз TikTok тартат, башка кылат. Андай мен акылдуу эмесмин, бирок ошону кой деп анан. Бирок ошол нерсе бизди буруп кетип атканын моюнга алам да менчи. Ошол нерсени билем. Себеби кичинекей балдарыбыз ошол бир кинону көрүп алып, ошол туурап мушташып, ошону карап баягы таяктарды алып алыш бири-бирин. Ошону бирөө биз көрсөтпөйбүз да, ата-эне көрсөтпөйт же башка бир кошунан көрсөтпөйт, бирок ошол нерсени телефондон, мына ушу тасмалардан көрүп кылып атышат да жаш балдарчы. Ошого эми TikTok мен өзүм деле кирип кетем, убакыт өткөнүн билбей калам да. Кап, эми сырттан карап туруп, Азамат ушунун ордуна башка нерсе кылсаң болот эле деп кийин айттым кылам да, бирок убакыт өтүп кетти да.
ооба эми мектептерде мисалы үчүн биздин окуган учурда мен мектепти бүтүп кеткенге чейин биз такыр телефон деген нерсени билген эмеспиз. Мисалы үчүн кийим бүтүп эле кат жазышуу деген, китеп окуу, тапшырма даярдоо, күндөлүк толтуруу, бири-бири менен бириң азыр бири-бирин жакшы билбеген бир класста бири-бирин жакшы билбеген классташтар бар да, мындай жакшы тааныбайт деле. Себеби ар кимиси ар кайсы жактан келип анан жок бул менин мамилем жок дейт. Бирок биздин убакта баары жообуз бир класспыз. Жаштар жөнүндө болуп аткандан кийин эми ушул жаштарыбыз ошондой болуп өссөк, азыркы биздин катарда келаткан тең достор ошол нерсеге көбүрөөк басым жасайбыз. Мисалы үчүн мурунку калыбыбыз боюнча калып кеткенбиз. Бири-бирибизге болгон мамиле, бири-бирибизди жакшы тааныйбыз, көчөдө көрүп калсак учурашабыз. Мен көбүн эле мен өзүм азыр карындаштарыма, нинелер менен көрүп атам. Жок, бул аркы партада олтурат дейт. Жок, жакшы мамиле кылбайт да, ошондон улам келет. Себеби бири-бирине көңүл бурбайт, баары телефон чукулайт, мугалимине жакшы эме кылбайт. Биздин учурда мугалим дегенди аябай коркчубуз. Азыр мугалимден деле, ага эжекеден эле андай коркпой, мындай бар жогу кыйын. Демек мурунку жаштар менен азыркы жаштардын дагы айырмасы бар, Мисалы сиз айттыңыз азыр ата энелер менен балдардын арасында ажырым пикир пайда болуп калат. Мисалы ошол эле айта кетсек, кесип тандоодо дагы ата энелердин ою башка, алардын өзүнүн кызыгуусу башка да болуп калышы мүмкүн. Ушул жерден эле сурап өтөйүн, сиздердин өзүңүздөрдүн кесибиңиздерге мисалы кандай кылып кызыктырат элеңиздер? Өзгөчө жакшы тараптарын дагы белгилеп айтып өтсөңүздөр. Кесипке элди кызыктыруу, мен өзүм негизи кесибим башка. Азыр айтсам баары таң калса керек. Кесибим медицина кызматкери, биология сабагын мугалими, 2 адистин, мына 3-чү адис болуп атпайбы. Мен кесип тандаганда да ата энем жардам берген да. Башында көрсө мен ата энемди күнөөлөп жүрөп турмун да. Мени эмнеге ошол чыгармачыл дүйнөгө тапшырбадыңыздар, окууга тапшырса ошол жака тапшырайын десем, көнбөй койдуңуздар. Эмне үчүн ушул медицина кызматкери болушумду кааладыңыздар деп ич-ичимен өзүмдү кыйнап жүрүп бердим да. Ал жакты окуп, ал жакты бүтүп, ошол медицина тармагына да эмгектенип көрдүм. Эми түшүнүп атам да, көрсө ата энемдин мага берер эң акыркы чеги, насааты, ошол жеткен чеги, жана ойлогон кыялы ошол болчу экен да. Азамат мынада көрсө, мындай кийин өзүн эркин сезет экен, ушундан нан таап жейт экен деген нерсени ал мезгилде түшүнгөн эмес да. Мен азыр эми түшүнүп атам. Тескерисинче рахмат айтам азыркы учурдачы. Ушул менин кесип, кайсыл кесип болсо дагы балам оку деп киргизгениңиз үчүн. Андан аягына мен өзүм жол таап кеттим депчи. Эгер ошол кесипке мен таарынып барбай койгондо, эмне үчүн мен тиш доктору болушум керек? Мен ушул телеге, эфирге чыккым келет деп кетип калгамда, балким окубай ошол айылда жүрмөкмүн да. Кой айдап же кетмен чаап жүрмөкмүн да. Ошол ата энем себеп болуп азыркы учурда кирип калдым. Анан кесипке кызыгуу, адамдын дээринде болсо, жан дүйнөсүндө болсо, ал жерге айлык төлөбү башка болобу күн сайын келип кете берет дегендей сүйүү тартып турат да баары кесипке болгончу. Менин кесибим аябай көп. Ырдабайм, бирок башка кесиптерим баарын аркалайм. Баарын аркалайм. Шофер болгонмун, мисалы үчүн дальнобойщик деп коет го, жалпак тил менен орусча кылып айтканда дальнобойщик болгонмун. Бирок кийинки учурда Азамат айткандай мен өзүм ушул жака мурда ыр жазчумун, кичине чыгармалар жазчумун, жана проза деп коет. Ушундай жазып жүрүп кызыгуум артып Бишкекте биринчи мына ушул теле тармагына, радио тармагына биринчи Бишкектен башталган меники. Биринчи Тума радиосу, андан Кыргыз радиосу, андан КТРК, ошентип андан кийин Элтер 2014-жылы. Ошентип келип, бирок ушул кесибим мен азыр чындап ушул кесипте мен өзүмдү мындай эркин сезем. Себеби жумушумду өзүм билем. Ушул жерде мен кандай кылышты билем. Бирок башка жумушкар болуп кээде жүрүшөт, өздөрүн кыйнап, өзүнө өзү жанагы түйшүк атыпчы. Жок, бул кесипте мен себеби мага баары ыңгайлуу. Эртең мен келип жумушумду кылам. Кечки өзүм хоббим да ушул тармакта болгон үчүн ошого мен ушул кесибимди сүйөм. Анан кийин айткандай чындап эле ошо балдарды, жаштарыбызды бир сен мынандай болушуң керек деп деле кыйнай берген кээде туура эмес. Бирок туура багыт бериш керек. Кесипти туура тандатыш керек. Акчаны менен деп баягы кесип тандап алгандар бар, акчанын күчү менен эле, бирок ошол өз жумушун майын чыгара аткарбай. Бирок мен мисалы үчүн ушул кесипке келгенге чейин баягы урунуп, урду соктоп, аяк бияка барып келген үчүн анан ушул кесипке келдим. Эми мындан башка кесип мен издебейм да. Ушул кесиптин артынан ушул жакта жакшы бир мындай өтөөсүнөн чыгайын деп аракет кылам да. Жөн эле бирөөнү алып келип туруп, сен ушул кесиптин ээси бол десең, ал иштейт да, кичине иштейт да, мүмкүн мынау кесип кызыктуу болор деп ар кайсы жака секире бергендер бар да.
бирок урууну бериш керек. Урунуп келип акыры бир кесиптин ээси болосуң, тандайсың. Эгер кесибин сүйгөн болсо. Мен ушуну түшүндүм да, жанакы мектепти бүткөндө бири бирибизге атаандашабыз го. Университеттин атак даңкына карап, кесиптин жана атактуулугуна карап кесип тандайбыз го. Андай кылбаш керек экен. Жан дүйнөң эмне кааласа ошону тандаш керек экен. Кайсыл кесип болбосун, ошону тандаш керек экен. Жанагы акча сурагандан уялбай жанагы эмгектенгенден уяласың депчи. Кайсыл гана кесип болбосун, азыр мына оператор ошол жерден олтуруп өзү рахат алып атат да. Силер сүйлөп, биз жанагы эфирде сүйлөп, гримдөөчү боеп, кетмен чапкан кетмен чаап дыйкандар, ушул ар бир кесиптен рахат алса, менимче жан дүйнөсү тынч, ошондон баары таап, анан майын чыгарат ма деген үмүттөмүн. Жашоодо жалкоо болбош керек дейт го, уйкуң келди, дароо жатып укташ Эң керек. туура тамай сөздөр. Ооба. Айтсаңыздар анан ушул радио жаатында жетишкен эң чоң ийгиликтериңиздер кайсылар? Радио жаатында дагы айтам, 2014 жылдан бери келсем, көптөгөн, мисалы үчүн, көп эле жетишкендиктерге жетиштик. Программа аркылуу биздин ушу жалпы радиобуз президенттин сыйлыгын, анан радионун бизге мамлекеттик радио болгон үчүн ошо мамлекет тарабынан берилген сыйлыктардан кур калбай келип атабыз, аракет кылып элдин агымы менен, замандын агымы менен. Мен 2019 жыл, жок 2020 жылы жанагы ардак грамота менен сыйланып, андан сырткары бир катар башка сырттан келет, биз менен жакшы иштешип атасың деп ошондой сыйлыктар, маданияттан активдүү, ыкчам ошондой сыйлыктарын алдык. Бирок азыр эми тактан айта албайм, эмне деп жазылган, бирок жетишкендиктер жакшы эле. Анан эң негизги жетишкендигим бул мен радиого келип, ЛТРге келип туруп, өзүмө кесиптеш, мына силердей, Азаматтай кесиптештер менен болгон элдин алдында бул дагы чоң бир сыймык мен үчүн. Биринчи бул сыйлыктан да сыймык. Мен ушул жерде иштейм. Сен элдер сага болгон көз караш башка. Кээде мындай бир башка жакта бирөө менен бирөө талашып атса деле, мындай мамлекеттик деңгээлде, мына эмне болуп атат, силер билесиңерби деп сураган нерсе, демек сен деңгээлиң ошол адам сени башкача көрөт да. Булар билсе керек деп. Бирок ошону билиш керек. Ошого жарашачы. Жакшы. Мен дагы жетишкендиктерим ушул угармандардын сүймөнчүлүгүн табуу. Эфирде олтурганда ойлойсуң да бизди ким угуп атат экен, бирөө жамда кайтарым байланыш болуп атабы депчи. Аны кече эмгек өрүүгө чыкканда сездим, отпускага чыккандачы. Кайра келип эфирге чыксаң, ой Азамат келдиңби, кандайсың, ушул үнүңдү сагындык дегенде ушунчалык бир жүрөгүм балкып кетет да. Ушул угармандардын жүрөгүнө кирүү, жүрөгүнүн орун алуу. Бул эң соң жетишкендик. Ушул жогоруда кесиптешим айткандай эле кесиптештерди таптым. Бул эң соң жетишкендик. Анан эң бийик жетишкендик деп үй бүлө. Ушул радиого келип үй бүлө таптым да. Ушул ЛТРге келип үй бүлө таптым. Ошонун айланасынан үй бүлө таптым да. Мен эң соң жетишкендигим ушул. Азыркы күнүм мына жерде сүйлөп атканым, могу ушул мээм, кыялым, ушул ойлонгондорум, азыркы деңгээлим бүт баардыгы ушул радио тармагынан тапканым жетишкендиктерим. Мыкты. Майгиз соңуна келип бара жатат. Эң акыркы суроолордон болсун, ушул телекөрүүчүлөрдүн арасында сиздерге окшоп ошо радио кызматкери болом деген, көптөгөн ийгиликтерге жетсем деген адамдар болсо керек. Ошолорго мисалы ийгиликке жетүүнүн сыры эмнеде жана кантип радио кызматкери болуш керек? Кандай кеңештерди бересиздер? Эми кантип радио кызматкери болуш керек дегенге эле жооп берейин мен. Анан радио кызматкери болуш үчүн биринчиден чыдамдуу болуш керек, туруктуу болуш керек. Келип ошол жерде чыдап ошол жумушту сүйүп жүргөн болсо, мисалы жанагы тамаша иретинде айтканда, маймылдар деле жанагы велосипед тепкенди үйрөнүп атпайбы? Биз адамбыз, ошо келип көрүп жүрсө, көнүп кетсе, үйрөнсө болот баардык эле нерсеничи. Адам кылган адам кылыпчы. Бирок бизде баягы чыдабай кетип калып, туруксуз болуп, жана айткандай кесип тууралуу айткандар ар кайсы жакка секирип, мүмкүн башка жумушту кылып көрөйүн, башка кесиптин ээси болуп көрөйүн деп гана кээде айнып кетпесе, айтат элек, чыдамкай болуп, туруктуу болуп, ошол келип, мен ушул жерде иштейм деп мындай өзүнө бир максатты коюп, көздөп, мен деле ушулардай бир адамды койбош керек да. Мен келгенде ушул адамдар ушунча жылдан бери иштеп жүрүптүр, демек булар жөн жүргөн жок. Ушул жерден нан таап жеп аткан үчүн, ушул жерден ушунча кадырбак бар абройго ээ болгон үчүн иштеп жүрөт деген нерсе койдум да. Бирөөнү алдыга кое алдым сөзсүз түрдө. Ошондон ошол келген адам деле, ошол жаштар кызыккандар болсо келсин, үйрөнсүн. Биз үйрөтүүгө биз даярбыз. Азамат мугалим, окутат, үйрөтөт булар. Ошол. Кесиптешим туура айтты да беле кечи жанагы туруктуулук депчи. Кайсыл ишти жасасак,
туруктуу акырына чейин чыгышыбыз керек да. Биз башында жасайбыз, 1-2 жолу жасайбыз, артынан таштап салабызчы. Мен деле келгеним азыр мына 8 жылга жакындап атат радио тармагында. Биринчи келгенде эфирден алып койгон да, мен бир жума алып койгон. Жок, мен баары жасайм, баары эфирге чыгам, баары сүйлөйм. Элге жакшы сөзүмдү арнайм деген ушул максат туруктуулук, жана күн сайын кайталоо, китеп окуу, жаттоо дегенде эфирге чыгып сөздөрдү айтуу, ушунун артынан анан ийгилик келип отурат да. Эми көп деле ийгиликтүү деп айта албайм өзүмдү. Негизи ар бир адам эле, сиздер деле, мен деле ийгиликтүү. Бизди көрүп аткандардын ар бир таңды көргөн адам ийгиликтүү болот менимче. Ооба. Туура. Жакшы. Кесиптешим жогоруда айткандай, биздин маек дагы соңуна келип чыкты. Бир гана маегибиз эмес, биздин эфирибиз дагы жыйынтыкталып барат. Эфирди биз жыйынтыктап атабыз. Ооба, биз жыйынтыктап атабыз десек да туура болот. Ошондуктан көптөгөн суроолор берилбей калды албетте. Балким биз эгерде бизге кызык болуп турган болсо, эфирдин сыртынан деле берип алабыз, WhatsApp менен жазып сиздер коюш. үчүн сиздер үчүн эркин микрофон узаталы. Бүгүн айтып өткөндөй, балким жаштар күнүн дагы куттуктап өтсөңүздөр болот. Ооба, жалпы жаштарды бүгүнкү күнүбүз менен куттуктайм дейм. Эми жаштарга жаңы дем, жаңы күч, азыр айтып атат, жаштар келатат, жаштар келиш керек дейт. Жаштар ошол нерсеге татыктуу болушубуз керек биринчи кезекте. Жаштар бир жаңы идея менен, жаңы долбоорлор менен, жаңы күч менен, жаңы дем менен келип, жакшы бир сунуштар менен берип отурсак, бизде албетте жаштар келечек жаштардын колунда деп келебиз. Баарыбыз ушу мекенибиз үчүн, элибиз үчүн, жерибиз үчүн дегеле ушу бир жакшы сапат үчүн аракет кылсак, биринчи кезекте адамда жакшы сапат болуш керек да. Ошо баары жакшы болот дейм. Рахмат силерге дагы ушунча эфирге чакырып, бизге да рахмат алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Албетте сиздерге чоң терең ыраазычылык. Баарына ушул бүгүнкү күнүңөр ийгиликтүү өтсүн, ийгиликтер менен коштолсун, баарыбыз да жакшы болсун, элибизде, жергебизде тынччылык, аманчылык болсун, токчулук, молчулук, эсенчилик болсун. Ошол силерге рахмат. Чоң рахмат. Кесиптештер, силерди, бул жакта кесиптештерди, бизди көрүп отурган жалпы жаштарды, өзүмдү жаш сездим, мен жашмын деген жалпы ата энелерде жүрөгү жаш болот го ар дайым эле. Ошолордун баарыңыздардын байрамыңыздар менен куттуктаймын. Ар бир күн бул сиз үчүн, мен үчүн белек. Ар бир күндү кайталангыс кылып өткөрүүгө аракет кылалы. Жакшылык күндө жолугушалы, үйүңүздө оомат, жүрөгүңүз сообудан, кирпигиңиз ирмөөдөн тажабасын. Аман болуңуздар. Ооба, чоң рахмат. Сиздерге дагы өзүңүз айткандай эле алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жакшы, жагымдуу маанай тартуулаганыңыздар үчүн дагы рахмат айтабыз. Мындан аркы ишиңиздерге ийгилик демекчибиз дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда биз атап өткөндөй, биздин таңкы коңгуроо программасынын убактысы дагы соңуна келип жетти. Эгерде сиздерге жагымдуу маанай тартуулаган болсок, биз максатыбызга жеттик демекчибиз. Бүгүн сиздердин кызматыңыздарда мен Гулина Сагынбек кызы жана кесиптешим Байел Акматов болдук. Кийинки эфирлерден жолукканча сак саламатта болуңуздар. Ооба, саламдашуу сыяктуу коштошуу дагы салт болот дейт. Биз сиздер менен коштошобуз. Бирок ЛТР Билим Илим каналы Таң Коңгуроо программасы менен биргеликте боло бериңиздер дейбиз. Аман болуңуздар.